Жергиликтүү кеңештин шайлоосунун үгүт иштери башталды. Бишкек шаардык кеңештеги 45 депутаттын ордуна 25 саясий партия ат салышат. Алардын бири Ынтымак саясий партиясы. Адлет министрлигине 2012 жылдын 4-октябрында каттоого турган Ынтымак саясий партиясына жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жетекчилик кылат. Мындан сырткары негиздөөчү катары Зарылбек Жолдошбаев, Акимбек Исмаилов, Жылдызбек Турганов, Нурлан Бейшенкулов, Мирланбек Курманбеков, Айнагүл Кенжетаева, Максатбек Калбаев, Нурия Абдрасыл кызы жана Бактыбек Бердикеев көрсөтүлгөн. Ал эми партияны жергиликтүү кеңештин шайлоосуна Спорт Арт Строй ЖЧКнын директору Айбек Кыштообаев жетектеп барат. Ынтымак саясий партиясы шаардык кеңештин шайлоосуна катышуу үчүн 71 талапкерден турган тизмесин жарыялады. Алардын катарында учурдагы Бишкек шаардык кеңештин депутаттары да бар. Алардын бири Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат болуп отурган Таалайбек Сариев. Адлет министрлигинин базасында Таалайбек Сариевке 2014 жылдын 24 июнунда азык кредит жоопкерчилиги чектелген насыя берүү компаниясы катталып, бирок ишмердүүлүгү токтотулганы көрсөтүлгөн. 47 жаштагы Таалайбек Сариев жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин иниси. Таалайбек Сариев 2017-2018 жылдары мүлктөрү тууралуу декларациясын тапшырган эмес. Салык кызматынын расмий сайтында ал тууралуу маалымат жок. Партиянын талапкерлеринин арасында Камчыбек Жолдошбаевдин кызы, тагыраагы Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты 38 жаштагы Наргиза Жолдошбаева да бар. Жолдошбаевга таандык бир нече фирма бар. Даймонд ЖНК ЖЧКсы 2021 жылдын 22 январында кайрадан каттоодон өткөн. Дүң соодасы менен алектенери көрсөтүлгөн. Бейшеналиева 42 А дарегине катталган. 5 Сары ЖЧК 1998 жылы 16 февралда кайра каттоодон өтүп, ага Наргиза Жолдошбаева ээлик кылаары жана атасы тагыраагы жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев негиздөөчү катары көрсөтүлгөн. 5 Сары ЖЧКсы 2008 жылы 11 сентябрда кайра өткөн каттоодо Наргиза Жолдошбаева жетекчи, Камчыбек Жолдошбаев негиздөөчү катары көрсөтүлгөн. Мындан сырткары үй бүлөсү менен көмүр казуу менен алектенет. Бирок Наргиза Жолдошбаева 2018 жылдын декларациясын ачыктаган эмес. Бишкек шаардык кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын 52 жаштагы депутаты Казыбек Эргешев бул саам Ынтымак партиясы менен барат. Адлет министрлигинин сайтында Казыбек Эргешев 2017 жылдын 22 декабрында кайра каттоодон өткөн деп ыйык Ата журт коомдук жаштар фонду чыгат. Ошондой эле былтыркы парламенттик шайлоодо бийликтики делген Мекеним Кыргызстан партиясында 67 тизме менен катышкан. Мындан сырткары Бишкек шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Чыңгыз Жумалиев да бар. 32 жаштагы Жумалиевке 2017 жылдын 12 июнунда кайра каттоодон өткөн Броска ЖЧКсы катталган. Бул ЖЧК эмне менен алектенери ачыкталган эмес, бирок Вадим Колмейцев, Тимур Райымкуловто ээлик кылаары көрсөтүлгөн. 2018 жылдагы декларациясында кирешеси 127.329 сомду түзсө, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлкүнө BMW X5 үлгүсүндөгү унаасын көрсөтүп, фирмасы тууралуу маалыматты ачыктаган эмес. Учурда ишкердикти өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин мүчөсү. Республика Ата журт фракциясынын депутаты Кыргыз Гидроэнергострой ЖЧКнын директору Калыков Мизамидин да бар. Ага бир нече компания катталган. Шин Ош ЖЧКсы 2003 жылы 2 февралда катталган. Терилерди дүңүнөн сатуу менен алектенет. Калыковдун бул фирмадагы өнөктөштөрү кытайлык Шүли Сын жана мурунку депутат Назарали Арипов. Кантимал ЖЧКсы 2011 жылы 19 майда кайра каттоодон өткөн. Курулуш буюмдарды өндүрөт. Беделбек Калыков негиздөөчү катары көрсөтүлгөн. Кыргыз Гидроэнергострой ЖЧКсы 2010 жылдын 9 сентябрында кайра каттоодон өтүп, гидроэлектростанциялардын курулушу менен алектенет. Мизамидин Калыков 2017-2018 жылдары киреше чыгашасы жана мүлктөрү тууралуу декларациясын тапшырган эмес. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттемелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндөгү мыйзамдын 9-беренесинде декларацияны толук эмес же анык эмес маалыматтарды көрсөтүү менен берген учурда декларант жоопкерчилик тартылары эскертилет. Жазык кодексинде киреше жөнүндө декларацияны бербөө же мүлк жөнүндө бурмаланган маалыматты киргизүү жолу менен салык же башка төлөмдөрдү төлөөдөн качканда кылмыш жоопкерчилигине тартылары көрсөтүлгөн.